Ақтөбе индустриалдык зонасында иштеп баштаган эки жаңы ишкана 11 миллиард теңге инвестиция тартты. Алар тамак аш продукциялары үчүн таңгак жана кургак курулуш аралашмаларын чыгарышат. Облус акимчилигинин маалыматы боюнча учурда индустриалдык зонанын 90% өздөштүрүлгөн. Ал азыртадан эле региондун өнөр жай жана инвестициялык потенциалын өнүктүрүүнүн негизги механизмдеринин бири болуп саналат. Бул жерде жайгашкан өндүрүштөр көлөмүн көбөйтүп, Актөбөнүн ичкидин өсүмүнө олуттуу салым кошууда. Бүгүнкү күндө зонанын аймагында химиялык өнөр жайында курулуш материалдарын өнүктүрүүдө жана кайра иштетүүдө 17 долбоор ийгиликтүү ишке ашырылды. Азыр бул жерде бир катар жаңы долбоорлор пландаштырылган. Инвесторлорду бул жерде түзүлгөн жагымдуу шарттар кызыктырат. Атап айтканда, иштеп жаткан инфраструктура, ижарага жеңилдиктер. На сегодняшний день планируется реализация еще 10 проектов. Бүгүнкү күндө 834 жумушчу орунда түзүү мүмкүнчүлүгү бар. 88,3 миллиард теңгеге дагы 10 долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Бул күнгө карата Актөбө индустриалдык зонасына инвестиция тартуу боюнча белгилүү талаптар коюлган. Алардын бири 1 гектар жер тилкесине кеминде 350 миллион теңге тартуу керек. Ошондой эле жер тилкесин толугу менен өздөштүрүү милдеттүү шарт болуп саналат. 2024-2025 жылдары Актөбө индустриалдык зонасына 85,7 миллиард теңге инвестиция тартылган. Бул индустриалдык зонаны аймактагы бизнес жана инновация үчүн эң жагымдуу аянтчалардын бирине айлантат. Самым привлекательной площадкой для бизнеса и инноваций в регионе.